Чек арада ок атылды. Баткенде аткезчилик жүк кармалды. Баткендин Лейлек районунун чек арачылары 20 ноябрда аткезчилик жүктөрдү мыйзамсыз алып өтүү аракетине бөгөт коюшту. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын ЖМК жана коомчулук менен байланыш түзүү бөлүмү билдирди. Лейлек районуна караштуу Маргун Арка автоунаа жолуна чек арачылар 30 жаштагы кыргызстандык башкарып келе жаткан Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунаасын токтотууга аракет кылышкан. Бирок айдоочу баш ийбей унааны токтоткон эмес. Чек арачылар асманга эскертүү иретинде ок чыгарып, аргасыздан автоунааны токтотуу максатында унаанын дөңгөлөгүн көздөй ок чыгарган деп айтылат маалыматта. Транспорт каражатын текшерүү учурунда 1000 килограммдан ашуун таттуулар аныкталып, айдоочуда жүккө тиешелүү документтери жок болгон. Ал жүктөрдү Кыргызстандан Тажикстанга алып өтүүгө аракет кылган. Тиешелүү иш кагаздары толтурулгандан соң кармалган айдоочу жана жүк мындан ары териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн компетенттүү органдын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Булак медиа центр Чекиткейжи. Өпкөңөрдүү үзүм Айтбекова Али Токтакунов менен Султанбековду арачалады. 19 ноябрда коомдук 1-канал уюштурган теледебатка катышкан Атамекен партиясынан депутаттыкка аттанган Али Токтакунов менен социал-демократтардын өкүлү Темирлан Султанбековдун ортосунда тартыш орун алган. Ошондон бери экөө интернет аркылуу кайым айтышууларын токтотуша элек. Буга чыдабай кеткен актриса Назира Айтбекова ортого түшүп төмөнкүдөй билдирүү жазды. Али менен Темирландын ак ийнегин көрүп алып, көңүл түшүп атат кечээден бери. Ишенген кожобуз силер болсоңор, жаштар келсе, акылдуулар келсе, кыйратат деп акый отурсак, кылганыңар ушулбу? Атамбаев менен Текебаевдин намысын эмес, Кыргызстандыкын коргогула окуй. Керек болсо партияңардын желегин таштап алып, Кыргызстандын желегин алдында жетерешип басчу жолдосуңар. Эки дөө өз алдынча согуша берсин. Экөөң элди, өлкөнү ойлогула. Мээси жокторду урушайын десе мээлүүсүңөр. Эси жоктук кылбагыла. Эптеп араң жан күйгөн үмүткө суу бүрккөндөй эле кылып атасыңар. Ар кимиңердин амбицияңардын айынан ары жакка тоголонуп кетпесе эле болду. Айтып коеюн, бирөөң жакшы көргөн кесиптешим, бирөөң жакшы көргөн инимсиң. Кыйшайсаңар, түз жолуңардан, максатыңардан тайсаңар, өпкөңөрдү үзүп, колуңарга өзүм карматам. Маанайды түшүрбөй бири-бириңди колдоп, кол кармашып алып, өлкөгө кол кабыш кылгылачы. Экидөө экөөң жок эле маселесин чечип алышат. Булак лайк Чекиткейжи. Акылбек Жапаров иш сапары менен Москвага жөнөп кетти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Москвага жөнөп кетти. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргенде, иш сапардын алкагында Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен жолугушуу пландалып, анда эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланат. Сапар тууралуу макулдашуу үстүбүздөгү жылдын 18-19 ноябрында Ереванда Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында өткөн Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жетишилген. Булак медиа центр Чекиткейжи. Бактыбек Калмаматов, Садыр Жапаров чет өлкөгө барып келген учактын бензинин актабай жатат. Саясатчы Бактыбек Калмаматов журналист Азирет Осмоновго берген маегинде Садыр Жапаров президент болуп шайланганына арадан 1 жыл өттү. 1 жылда эмне өзгөрдү деген суроого жооп берди. Мен 1 жыл мурда айткам, менин айтканым туура чыкты. Садыр Жапаров ууру кескилердин колунда барымда калды. 1 жылда көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Бирок тилекке каршы, элге каршы өзгөрүүлөр болуп калды. 34 сомдук бензин 64 сомго чыкты. Тамак ашка болгон баа асманды чапчып 2 эсеге көтөрүлдү. Эл свети жок калды. Көмүрдүн үстүндө туруп көмүрү жок калды. Биз ушунчалык көп саясат менен алектенген экенбиз. Кышка даярдыгыбыз жок келдик. Биздин 65% тоолуу регион экенибизди эске алып, кышка кыпындай да даярдыгы жок келдик. Шайлоого карата даярдык, кантип өзүбүздүн партияны, тарапташтарды жеңишке жеткиребиз деген чологойлор бийликтин колун кармап койду. Бүгүн оозго алып, ушундай укмуш иштерди жазадык деп айта турган бир да иш жок. Тышкы саясатыбыз абсолюттук банкроттук абалга келди. Садыр Жапаров чет өлкөгө барып келген учактын бензинин актабай жатат. Же чет өлкөдөн миллиарддаган акчаларды алып келгенин уктуңарбы? Мамлекетти чыгымга түшүрүп, көрүнгөн мамлекетке ойногону барып келе беришибиз керек, дейт саясатчы Бактыбек Калмаматов. Булак Чекиткейжи.
Эмилбек Каптагаев: убакыттын өтүшү менен Ташиевдин жасаган иштери эл оозуна айтылып кала берет. Убакыттын өтүшү менен Ташиев салдырган, Ташиев курган деген сөз ооздон оозго өтүп айтылып кала берет. Мындай пикирин саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Учурда генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев аймактардагы коопсуздук кызматтарынын кеңселерин жана кызмат баатирлерин куруп жатканы боюнча ар кандай айтып жатышат. Орустарда дела проходят, а деяния остаются деген сөз бар. Кыргызча иштегениң унутулат, жасаганың калат десе болчудай. Ошол сымак эмне деп айтпайлы, эмне деп сындабайлы, кийин убакыттын өтүшү менен Ташиев салдырган, Ташиев курган деген сөз ооздон оозго өтүп айтылып кала берет. Кандай болгон күндө дагы конкреттүү практикалык иштер бүткөрүлүп жатканы, кызматтагы адамдардын иштөө жашоо шарттары жакшырып жатканы колдоого арзыйт, деп белгилеген Эмилбек Каптагаев. Булак Назар News, Чекит.орг. Садыр Жапаров: менин душмандарым бийликте гана эмес, карапайым элдин арасында дагы бар. Президент Садыр Жапаров Алатуу 3 конушунда жаңы конуштардын тургундары менен жолугушуу учурунда душмандары бийликте гана эмес, карапайым элдин арасында дагы бар экенин айтты. Президенттин айтымында көмүр ташыган машинелердин ээлери саботаж уюштурган. Менин душмандарым бийликте гана эмес, карапайым элдин арасында дагы бар. Мына көмүр боюнча бир ай какшап сурандык. Бааны түшүргүлө. Бир машинеден 10-15 миң сом киреше тапсаңар деле жетет десем, жок, $1000 табыш керек экен. Айла кеткенде өкмөт колго алып 3 миң сомго түшүрүп таштадык эле, ишсиз калышты. Президент көмүр казуу мурдагы жылдарга салыштырмалуу кеч башталганын мойнуна алып, ага Кыргыз көмүр ишканасында 2 жетекчи алмашып саботаж уюштурулганы себеп болгонун билдирди. Президент учурда көмүр маселеси чечилгенин, Кара Кечиде көмүр казылып жатканын айтты. Кыргызстанда 18 ноябрга карата көмүрдүн орточо баасы тоннасына 5706 сомду түзүп, бир айда 10,1%га кымбаттады. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирип, баа былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 20%га өскөнүн маалымдады. Эң кымбат баа ноокатта 10.039 сом, Баткенде 9.718 сом жана Исфана шаарында 9.091 сом катталган. Эң арзан көмүрдү Нарындын Чаек айылынан 2.500 сом жана Балыкчы шаарынан 4.049 сомдон алса болот. Кыргызстанда суук түшөрү менен энергетикалык каатчылык сезиле баштады. Өлкөдө электр энергиясы чоң таңкыстыкка учурап, күйүүчү майлоочу майлардын баасы кескин көтөрүлүп, ортомчулар менен талаш-тартыштан улам Кара Кечи кенинен көмүр алып келүүдө кыйынчылыктар жаралууда. 12 октябрда министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркын мамлекеттик жөнгө салууну киргизген, бирок баа көтөрүлө берген. 16 ноябрда президент Садыр Жапаровдун кийлигишүүсүнөн кийин Бишкекте 3 миң сомдон көмүр сатуучу пункттар иштей баштады. Бирок аларга чоң кезек жаралып, ар бир сатып алуучуга эң көбү 2 тонна гана сатылууда. Булак Назар News, Чекит.орг. Буданов: Орусия өлкөгө январь-февраль айларында кол салышы мүмкүн. Орусия 2022 жылы январь же февраль айында Украинага каршы согуш аракеттерин башташы күтүлөт. Бул тууралуу Украинанын Коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгынын башчысы Кирилл Буданов Military Times басылмасына берген интервьюсунда билдирди. Будановдун айтымында азыр Украина менен чектеш аймактарына Орусия 92 миңден ашуун аскер жайгаштырды. Анын сөзүнө караганда, кышкы суукта кол салуу тобокелчилиги жогору. Анткени менен ал ыктымал аяз Орусиялык жана украиналык аскерлер үчүн маселе жаратпайт деп эсептейт. Украин чалгын кызматынын маалыматы боюнча, орусиялык аскерлердин бул жолку кол салуусу 2014 жылдагыга караганда бир топ кубаттуу болушу ыктымал. Буданов Орусиянын Одесса менен Мариуполго чабуулуу аба соккулары, десанттык операциялар жана Беларусь тараптан чоопкуталган аскер техникасынын басып кирүүсү менен кошулот деп божомолдойт. Ал эми орус аскерлеринин негизги бутасы мурдагыдай эле Владимир Путин Новороссия деп атап келген Украинанын чыгыш жана түштүк аймактары болушу мүмкүн. Кирилл Будановдун айтымында, Орусия кол салаардан мурун Украинанын согушка жарамдуулугун төмөндөтүү үчүн бир топ психологиялык операцияларды жүргүзүшү ыктымал. Бул сыяктуу операцияларга ал азык-түлүк каатчылыгына жана карантиндин чектөөлөрү
көйгөйлөргө байланыштуу калк арасында башаламандыктарды уюштуруу аракеттери кирээрин айтты. Буга чейин батыш маалымат каражаттары да чет элдик атайын кызматтардын маалыматына таянып, Украинага кол салууга Орусия даярданып жатканын жазып, бирок Кремль акыркы чечимди кабыл ала электигин белгилеген. Булак Назар News, Чекит.орг.